Кыргыздар байыркы убактардан бери эле ошол Ооган мамлекети менен маданий экономикалык байланышта болуп келген. Жанасы жашашкан. Кыргыздын элдик оозеги чыгармачылыгын карасаң, Оогандар жөнүндө көп кызык нерселерди көрөсүң да. Азыр деле ошол Ооганстандын Кичи Памир, Улуу Памир деген жерлеринде кыргыздар жашап жатат. Алар көчүп барган, кече эле барып калган кыргыздар эмес, алар жергиликтүү кыргыздар. Алар эң жок дегенде 10-кылымдан бери ошол жакта жашаган кыргыздар да. Алар Чыңгызхан жапырыгына чейин эле ошол жерде жашаган эл болгон. Ошол үчүн наймандар келип, ошо Чыңгызхан жапырыгына ошол кыргыздарга келип кошулган да. Бул өзү тарыхы абдан терең байланышы бар биздин Ооганстан менен. Тилибизде болобу, маданиятыбызда болобу, Оогандыктардын, Ооган мамлекетинин аты дайыма улуп турат, билинип турат да. Анан эң кызык жери кийинчерээк 20-кылымдын башында чек-аралар бөлүнгөндө ошо кыргыздар жашаган жер Ооганстанга карап калды да. Бир жарымы Ооганстанга карап калды, дагы бир бөлүгү Кытайга карап калды, дагы бир бөлүгү Тажикстанга карап калды, бир бөлүгү Өзбекстанга карады да. Ушундай кыргыздардын жашап, мурда эле ошол жергиликтүү жашап келсе дагы картаны бөлгөндө ошондой болуп калды. Эми бул өзү мындай нерсе эмес. Ал чет өлкөдө жашап жатса эле ал таптакыр чет элдик болуп калды, бөлүнүп калды дегендикке жатпайт. Ошол Оогандагы жана Улуу Памир, Кичи Памир деген жерлер ошолор деле кыргыздын жери. Аны Ооганстан бийлиги эч качан танган эмес. Ооганстан бийлиги Закир Шахтын убагынан бери эле ал кыргыздар жашаган жер. Кыргыздар ошол жерде жергиликтүү, өзүнүн маданиятын улай беришсин, өз тилинде сүйлөй беришсин, өзүнүн салты менен башкарыла беришсин. Анан Ооганстандын дагы мыйзамдарына баш ийсин деп жөн койгон. Себеби Вахан коридору бир жагынан Индия, Пакистан, бир жагынан Кытай, бир жагынан Тажикстан, Советтер Союзу. Мына ошонун ортосунда турган жер да. Ошол ортосунда турган жерди жердеп, ошол жерди кайтарып, эч кимге бербей тургандыгынын өзүн Ооган бийлиги дайыма чоң эрдик деп баалап келген. Ошол кыргыздарга абдан жакшы мамиле кылган да. Негизи Ооган бийлиги кыргыздарга жаман мамиле кылган эмес. Эч бир бийлик, эч бир саясий күч, коммунисттер келеби, башкалары келеби, бардыгы эле кыргыздарга жаман мамиле кылган эмес. Себеби ошол Вахан коридорун кармап туруунун өзү, ошону Ооганстанга таандык деп коргоп туруунун өзү эле чоң иш болгон да. Ошону баалашкан. Ал эмес мурда Акзоо деп кыргызча аталчу экен. Ошол Акзоо деген Кытай менен Ооганстандын ортосундагы талаш тоо экен да. Ошол талашка түшкөндө Рахманкул хан баарынан көп эмгек кылып ошол Акзоону Ооганстанга каратып калган экен. Калгандардын баары тажап кетип, чарчап, таштап жибергенде дагы Рахманкул хан аягына чейин турган экен да. Ошон үчүн азыр ал тоо Кухи Рахманкул деп аталат. Кухи Рахманкул, Кух деген тоо деген болот фарсча. Рахманкул хандын аты. Кухи Рахманкул деген жаңы аты бар. Карталарда Акзоо эмес, ошо Кухи Рахманкул деп аталып калды да. Ошентип ал кыргыздардын эмгегин дайыма Ооган бийлиги ошо баалап келген да.